кармане тут азар. Балдар, бүгін қандай күн? И она одна, жесткая, дерзкая, да. Рядом детка, она моя мисс. Ем в Дубае брюлики на ужин. Барабаны снова сектор приз. Вряд ли нам сегодня кто-то нужен. Дави на газ, сегодня делаем шейк-мани. Пусть давит нам бас. Теперь бандиты стали шейками. Шейками, шейками. Бандиты стали шейками. Шейками, шейками. Шейками, бандиты стали шейками.
жаңылбайт демекчи. Бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатын ачып берүү үчүн мектептин директору Акматова Саадат Сулаймановнага сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү акыркы коңгуроо аземине келген коноктор, урматтуу ата-энелер, ошондой эле ушул билим уясында билим алып жаткан окуучулар, силерди баардыгыңарды бүгүнкү салтанат менен куттуктаймын. Акыркы коңгуроо аземине байланыштуу салтанатыбызды ачык деп жарыялайм. Анда эмесе биз бүгүнкү салтанаттын эң негизги күбөлөрү болгон 9-класстын окуучуларыны кол чабуулар менен чакырып алабыз. Кыргыз Республикасынын гимни жаңырат. Билимкени болгон мектебибиздин ардактуу мугалимдери, окуучулар, атарытып алыстан келген кадырлуу меймандар, ата-энелер, ошондой эле бир кезде ушул мектепте бүтүп кеткен 10 жылдык жолугушууга келген коноктор, бүтүрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Сиздердин үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо, журтубузга тынчылык, өзүңүздөргө ден соолук каалайбыз. Маанайыңыздар ар дайым күлкүнүн нуру чачырап турсун. Мына ушундай жакшы тилектер менен сиздерди бүгүнкү бизге келген меймандар менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Бизге келген меймандар милициянын лейтенанты Арапбай уулу Марсель, Жаштылык айылынын айыл башчысы Имаров Талант Баратович, айылдык кеңештин депутаты Артыков Асылбек Сайтмуратович, ошондой эле Демирчи ата-энелердин камкорчулар кеңешинин төрайымы болгон Арапбаева Саадат Нурдиновна, урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, сиздерди куттуктоо үчүн алгачкы сөздү мектеп директору Акматова Саадат Сулаймановнага берели. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүн биз мектепте өтө чоң майрам. Мектебибиздин быйыл 15 жылдыгы болуп турат.
Mına Kuda kalasa 15-ci бүтүрүүчүлөрүбүздү бүтүрүп турабыз. Sizlerin bardığınarga, aldığınarga keyin gelecek, turmuşta öz orduңарды tapkıla, baqlуу insanlar borgula, muktu kesipsin eğeleri bolgula. Ошондой эле быйылкы окуу жылында биздин мектептин өзүнчө жакшы жетишкендиктери бар. Ошолорду баса белгилеп кетким келет. Мына быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүздүн ичинен 9-класстын окуучулары райондук олимпиаданын туруна катышып, мектептин атын таанытып келишти. Силерге чоң рахмат. Билим берген мугалимдериңер сыймыктансын, тарбия берген ата-энеңер сыймыктансын. Ошондой эле аймакта өткөн жыл мургабында катышып, Салиева Жупаргул эжеке жакшы ийгиликтер жаратып келди. Башталгыч класстын мугалимдери райондук деңгээлде өткөн конкурстарга катышып, жакшы орундарды, байгелүү орундарды багындырып келишти. Бул ушул мектепте билим берип жаткан мугалимдердин эмгеги, ошол билим алып жаткан балдардын эмгеги. Бардыңыздарга чоң рахмат. Ушул мектептин быйылкы жылкы жетишкендиктерини жыйынтыктап, мектептин сыйлана турган мугалимдерин бир жолу сыйлап кетейин. Быйылкы окуу жылында мектебибизде 32 мугалим, 654 окуучу балага билим берип келди. Мектепте Куда кааласа мындан кийинки жылыга чоң мектепте мындай жакшы салтанаттарды дагы өткөрүү баарыбызга чогуу насип кылсын. Ушул мектепте жаш буунга татыктуу тарбия берген тарых мугалими Үсөнова Чолпонай улуттук биримдик коомдук фондунун ардак медалы менен сыйланат. Балдардын тарбиясына ата-эне же кам көргөн. Ар бир баланын өзүнүн ата-энесиндей болуп калган биздин мектептин соц педагогу Арзыбаева Мүргүл улутман эне ордени менен сыйланат. Bilim berүүдө, тарбия берүүдө өзгөчөлөнгөн эмгеги менен аймактык жыл мугалими конкурсуна катышып, ийгилик жараткан биология мугалими Салиева Жупаргул эжеке сыйланат. Дагы мектебибизде бир жаш кадр бар. Ошол быйылкы окуу жылында ошол азыркы мен айтып мактап кеткен кыздарды райондук олимпиадага барып өзүнүн билимин, балдарга берген тарбиясын далилдеп келген кыргыз тилчи эжекебиз Тоороева Жылдыз сыйланат. Башталгыч класстын мугалимдери ар бир мектепке келген жаш күбөгө өзүнүн апасындай болуп калат. Ошол баланын алган тарбиясы, билими, тазалыгы, жүрүм-турумуна өз апасындай болуп кам көргөн. Башталгыч класстардын мугалими Абдырашид кызы Арзугул сыйланат. Мектеп менен тыгыз байланышта болгон ата-энелер, мектепке иш-чараларга келип катышып турган ата-энелер мектептеги мугалимдердин эмгегин, балдарга берген талим тарбиясын өздөрү да баалап жүрүшсө керек. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө каратка өткөрүлгөн иш-чараны мыкты деңгээлде даярдагандыгы үчүн башталгыч класстын мугалими Абдижалилова Кайрызага сыйланат. Ошондой эле жалпы республика
Биринчи мугалим 2021 сынагынын катышуучусу башталыш класстын мугалими Азимова Рахатова эжеге Билим берүү министрлигинин ардак бөлүгү менен сыйланат. Урматтуу мугалимдер, силердин эмгегиңерди эл бааласын. Ар бир мектепке келген ата-эне, окуучу ушу силерге билим берген, тарбия берген мугалимдин эмгегин баалап, эртеден кийин ушу менин окуучум, менин балам деп сыймыктана турган бардыгыңар турмушта өз ордуңар. Рахмат эжеге. Бардык мугалимдер, кесиптештер алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда эмесе азыркы куттуктоо сөздү биздин конокторубузга берели. Милициянын лейтенанты Арапбай уулу Марселге куттуктоо сөздүн кезегин берели. Assalamu alaikum. Бүгүнкү акыркы келген коомдор, ата-энелер, мугалимдер. Биринчиден 15 жылдык юбилейиңиздер кут болсун. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Мындан дары ишиңиздерге ийгилик. Бүтүрүүчүлөр, силерге дагы ак жол. Жакшы ийгиликтерге жеткиле. Ушул мектептин атын чыгарып, эл караган жүзүн жер каратпай берген тарбияларын туура багытта колдонуп, өзүңөр жакшы жагыңардан көрсөткүлө деп ишенемин. Өзүбүздү багыттан сүйлөп кетсек, азыр майрам бүткөндөн кийин ата-энелер кетип калмай жок. Балдарыңыздарды өзүңөр менен кошо алып кетесиздер. Бул жерде бардыгын карап отурабыз. Чоң рахмат. Кийинки сөз кезегин биздин Жаштылык айынын айыл башчысы Имаров Талант Бараковичке берсек. Assalamu alaikum. Kelgan qonaqlar. Bizim aile hükümetinin arka kranakları vardı. Şu an tapşırıp koyun. 2021-2022 okuculuğunda yaş bunlara bilim jana terbiye berүүдө көрсөткөн эмгеги жана ийгиликтери үчүн Таштек Толугунун орто мектебинин география мугалими Оборбекова Айбача Бакираеваны тапшырды. Ekinin 21-22 okuculuğunda yaş bunlarga bilim jana terbiye berүүдө көрсөткөн эмгеги жана ийгиликтери үчүн Таштек Толугунун орто мектебинин башталуучу мугалими Бердиева Нургүл Жантилаеваны. Ежекелер алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Азыркы сөздү биздин айылдык кеңештин депутаты Артыков Асылбек Сайтмуратовичке беребиз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү майданга келген урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер жана окуучулар, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун баарыңыздардын. Майрамыңыздар көңүлдүү улансын. Алган сыйлыгыңыздар баарыңыздарга кут болсун. Окуучуларга каалоорубуз жана быйыл директорубуз айтып кеткендей 15 жыл болуптур. Алдыңкы биринчи мектеп ачылганда бүткөндө. Ошолордон жакшы аракет кылып, жакшы ниет кылганда ошол жерге дагынан көбүрөөк келеди да, ошол жерден бүтүп чыккан окуучулардан жакшы эле келди.
Hazır uşul sizlerge ata-enege kanday tarbiya berip жатқан bolsa oşonu turak kabul alıp daha hareket kılsalar bizim yaşta gelecek edemez, Kırgızstan'a kerek diyen insanlar sizlerden çıkışına işine özbüz. Hareket kılgılar biz Kuday'dan turap dua kılaydık. Varımızları bayramımızlar kutlu olsun. Rahmat. Bilgizbестен чарчаганын өзүнүн, тилеп келет балалысынан өмүрүн, капа кылып калтырбайлы эч качан тирүүлүктө ата-эненин көңүлүн демекчи. Азыркы сөздү мектептин ата-энелер комитетинин төрайымы Арапова Саадат Нуридиновнага берет. Кымбаттуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин күбөлөрү, мугалимдер, ата-энелер, окуучулар, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздарга ден соолук, үй-бүлөлүк тынчтык, ар бир күнүңүздөр ушул бүгүнкү майрамдык маанайда болсун. Бүтүрүүчүлөр, силерге дагы биринчи байлык болгон ден соолукту каалайбыз. Мындан 9 жыл мурда силер бул мектептин автобусун аттаганда мотурайган кичинекей кыздар, кичинекей балдар элеңер. Мына бүгүн арадан 9 жыл өтүп, Акчкоңгуров аземиңерде отурабыз. Силерге эмне демекчибиз? Ушул мектептен 9 жыл бою билим алдыңар, тарбия алдыңар, мугалимдердин эмгектерини баалап, алдыдагы госэкзамендерди аяктуу, ийгиликтүү тапшырып, келечекте бир ардактуу кесиптин ээлери болушуңарга биз ата-энелериңер дайыма тилектешпиз. Рахмат. Анда эмесе окуучулар үчүн көптөн күткөн убакыт жетип келди. Себеби жыл бою окуучунун жетишкендиктери, жүрүм-турумдары жөнүндөгү грамоталарды тапшыруу мезгили жетип келди.